Анткени азыр коомдо дүйнөдө 3-4 чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Глобализация болуп атат. Информационный общество болуп атат. Өзүңөр көрүп турасыңар. Вестернизация болуп атат. Илимий техникалык, IT технология болуп атат. Булардын бардыгы балдарга, үй-бүлөгө, мугалимдерге өтө чоң нагрузканы берет. Кайсыны окусун, кайсыны алсын. Бул жакта телефон тынымсыз балдардын көңүлүн өзүгө тартып атат. Натыйжада рассеянность, информационный поток дейт, сел кетип атат каттап. Бүгүн балдарды мугалимдер, ата-энелер, сиздер эмес, мүмкүн ошо телефон ээлеп алган жан дүйнөсүн. Мындан кандай чыгабыз? Эмне үчүн ушунча сабактарды алса дагы эл аралык университеттерге бара турган даражада математика, химия, физиканы мыкты өздөштүрүп чыккан. Туурабы? Значит, что-то не то. Жакшылап эме кылып орус, англис тили, математиканы текшерип келсең, англисче, орусча, кыргызча, ал эмес кыргызча минутасына окуган техникасы жооп бербейт. Бул жерде чоң проблемалар бар экен. Мына ушуларды байкап, бул балдардын көйгөйүнө. Бул билим жаатында болсо, экинчи бир чоң проблема. Жан дүйнө, адамгерчилик жаатында өтө чоң көйгөй. Макул математиканы билбесин, химияны билбесин, но хоть человечная душа болсун. Странный как. Виртуальный жизнь, зомби. Бир балдар өтө акыбалдатып. Биз аларга капа болуп, жаныбыз менен аларды түшүндүрүш керек. Аларда билим бизден мүмкүн күчтүү, бирок аларда жизненный опыттары жок. Мен азыр сиздерге айттым, информационный поток деп. Бул алардын башын айлантырып койгон. Кайсы бир демагогиялык, демократиялык деген, свобода деген, эркиндик деген, прав ребенка дегендерди угуп алган, а ответственность дегенди до конца жок. Трудолюбие деген жок. Гуманность, человечность, доброта деген, культура общения деген жетишпейт. Натыйжада азыр балдардан капа болуш керек эмес. Аларга ичибиз ачыш керек. Алар виноват эмес. Ушундай коомдо болуп атат. Кээ бирөөлөр айтат, веяние времени дейт. Доордун ушул шамалы. Придется потерпеть. Хорошо, потерпим. А что дальше? Бездушный. Балдар, манкурт. Балдар эртеге коомубузду каяка алып барып коюп атат. Эртеге бизди кандай карылык күтүп жатат? Мүмкүн IT технологиянын сонун билет, математика, физиканын сонун билет. Ал эми мээлим каякта? Ата, апа, башыңыз ооруп жатабы? Келиңиз, мен сизге жардам берейинчи. Температураңыз жокпу? Жумушуңузду кылайынчы? Дейби жок. Менен некогда. Мне надо на кружок идти. Самоподготовка. Даже башка. Тренировка. Ну, вообще, сиздин абалыңызга кызыгып койбойт. Если что, сиз мени бул дүйнөгө алып келдиңизби? Мен суранганым билем дегенге чейин барып калышы мүмкүн. Муну кээде мындай дейт. Муңдардын ортосундагы конфликт дейт. Эми эмне кылыш керек? Ушундай экен деп, али билими бар, акылы бар, бирок тажрыйбасы жок балдарга көчөшүп таштап койсок, алар эртеге аябай кыйналып калат. Аябай кыйналып калат. Мана биз азыр бардык нерседе дүйнөлүк зарубежныйды карайбыз. Закат Европа деген китеп бар. Европада кандай абал болуп атат? Наркомания. Ой, делай. Жаш муңдардын өсүүсү токтогон, картайып бараткан улут мамлекеттер пайда болуп атат. Төрөлүк жок. Жестокость.
куралдануу, агрессия жөн кое берсе деген балаларга ошол үчүн «Опомнись, дети Адама» деген сөз бар. Адам ата балдары жоготкондо кыйнап калган үчүн болгон. Ошол үчүн Айтматовдун сөзү күн сайын адам болуу дегендей биз балдарга ушул жөнүндө камп кылышыбыз керек. Демек сөзүмдү корутундуласам, бир жагынан балдарыбыздын билим сапаты ойлонуп турса, ОЭТден өтө албай, олимпиададан чыкпай, золотой сертификат ала албай атат, золотой тамга ала албай атса, экинчи жагынан ал деле эч нерсе эмес, черствая душа дейт. Тош бул, кайрымсыз, мээримсиз, телефонго кирип кеткен, он өсүп чыкса, болупту. Что-то надо делать. Эмне кылыш керек дегенде, анан ушул эмелер мектебини 97-жылы баштадым. Эми мага уруксат бериңиздер, мен сөйлөйм.